Ала Таудон центральный жолдун жээгинен ай сайын кирешеси бар болгон ушул үй сатылат. Жакшы жери природный газ бар, биринчи линия. Туугандар, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери видеонун жүрүшүндө сөз менен айтылат. Instagram, YouTube'дан көрүп аткандар болсо, описанияда ээсинин номери жазылыптыр. Дарек Ала Тоо. Ала Тоо көчөсү 111 даректе жайгашкан. Көпчүлүгүңүздөр билесиздер, бул Ала Тоонун центральный көчөсү болуп калат. Участогунун аянты 5-7 соток. Батыш чек бул жерден, чыгыш чек бул кошунага чейин. Көчө тараптан дарбаза, калитка жана мондай бир помещение. Азыркы учурда туугандар, бул помещениеде квартиранттар жашайт экен. Негизинен дүкөн катары колдонсоңуздар деле болот. Мынакей ушундай киши көп өткөн чоң жолдун жээги. Бул жерде 42 автобустун конечный. Анан буга чейин сулуулук салону катары да колдонулган экен туугандар. Чач тараш сулуулук салону катары да колдонасыздарбы? Андан ары дагы эмне маалыматы? Природный газ бар, суу бар, центральный канализация быйылкы жылга келүү планы бар экен. Жана ошондой эле Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу болуп калат. Мектепке ушул жолдон бир аз эле жүрсөңүздөр, оң тарапта мектеп, сол жакта бала бакча, бул жерде могул жерде мечит бар эле туугандар. Жакын эле жерде мынакей көрүнүп турат эмеси, крышасы. Так, бул помещенияга сырткы тараптан клиенттер кирип чыкканына эшиги да орнотулган. Азыркы учурда жабык экен. Короосуна киребиз. Дарбазадан киргенде машина койгонго жайы стяжка болгон. А бул жакта 9га 10 болгон үй туугандар. Анан ай сайын кирешеси эмне десеңиздер, төрүндө квартиралар и бул помещенияда азыркы учурда квартиранттар турат туугандар. Газовый котел менен бардык үйлөр жылыйт экен. Сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Бул үйдүн кире бериши, прихожкасы. Оң тарапта кухня, тамактануучу бөлмө, кухонный мебелдер, газовый плита, раковина туугандар. Анан киргенде сол тарапка бул эшиктен кирсек, общий санузел. Түз бул эки эшиктен киребиз. Коридор, бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Бул жактан ушундай залы. Түндүк тараптан терезелер, отоплениянын батареялары, кондиционер. Бул жагына мындай бир бөлмөсү. Жана ошондой эле чакырсак дагы мындай спальный бөлмө жайгашкан туугандар. Үй сырткы тараптан жылууланган туугандар. Документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорттор бар экен. Анан бери карай киребиз, кире бериш, газовый котел. Бери карай кирсек, раковина. Жана бул жакта ушундай үй туугандар. Көрүп ремонт, бул тарапынан терезелери. Жана кайткан негизинен дүкөн же болсо сулуулук салон катары колдонсоңуздар болчудай деген помещение. Бул тарабынан да эшик бар. Бул үйдүн түндүк тарабынан көрүнүшү, бул жагында мынакей туугандар. Катарынан 3 квартирант өзүнө киргизе алган ушундай үй. Ай сайын кирешеси ушулар туугандар. Азыркы учурда квартиранттар бар экен. Анан чек мондай забор менен тосулган. Бул жакта сырткы жаткана, ар жагындагы забор, түндүк чек и батыш чек мынакей бул жак болуп калат. Анан негизинен могу жагы дагы бош. Бул жагына деле ушундайдан катарынан мындай квартира салып койсоңуздар деле болчудай көрүнөт. Аны алган киши өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Так, анан төрүндө бул жерде азыркы учурда склад катары колдонулган ушундай жайы туугандар. Бул дейт стяжка болгон. Так, бул объекттин баасы $110,000 сурап атыптыр. Түзмө-түз ээлер менен байланышасыздар. Ээсинин номери 0553 89 89 87 0553 89 89 87 $110,000 содалашуу, сүйлөшүү болот туугандар.